Адахан Мадумаров 2009-жылы Ош-Баткен-Исфана жолун оңдоого жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон. Ал кезде Мадумаров Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин катчысы болчу. Кол койгону бул факт. Аны Мадумаров өзү деле танган жок. Эми парадокс эмнеде? Себеби мен бирөөнүн бирдемени арендага алсам, анда мен алдын ала ал нерсе ошол кишиге таандык деп түшүнүшүм керек. Ошону моюнга алышым керек. Эгер, значит, туура эмес, туура кылды десе дагы суроо пайда болуп атат Мадумаровго. Туура эмес кылды десе дагы андан көп суроо туулуп атат да. Себеби туура эмес кылса анда жооп бериш керек. Туура кылса дагы жооп бериш керек болот атпайбы? Себеби анда ал өзүнүн полномочияларын превышать этти деп атабыз. Андыктан бул укуктук маселе. Мындан саясат жасоонун кереги жок дешет адистер. Кол коюлган документтер өлкөнүн кызыкчылыгына каршы келип калганын башка да адистер белгилешет. Эң негизги протокол 91-жылкы. Советтер Союзу кулаганда 91-жылкы бүтүн республикалар жыйылып Алматыда кол койгон. Мына негизги документ. Анан туура болсо, туура табылып 24-27 менен кызыкчылыктар сакталып, Кыргызстандын, Тажикстандын казакталып баланс болуп туура болсо, бул жакшы. Туура болбосо кол койбойт. Айтат, биз 91-жылга такталды, барды, көрүндү, анан кайсы жеринде кемчиликтер бар. Биз 91-жылды колдойбуз деп туруп алса эч нерсе болбойт. Ушундай сүйлөштүк эле кол коюш керек деп теги мурдагы жетекчилерге окшоп кол кое берген туура болбойт. Мурдагы бийликтерге карап. Мына Үзөңгү кушту кол коюп берип жибердик. Каркыраны кол коюп берип жибердик. Мына Баткен районунун өзүндө Жакөрүк деген жер территорияны берип койдук тажиктерге кол коюп. Мадумаров Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган учурда кол койгон документтер муну менен эле бүтпөйт. Тажикстандан сырткары Казакстанга берилип кеткен бир нече гектар жерде да саясатчынын колу бар экенин буга чейин экс башкы прокурор, коомдук ишмер Азимбек Бекназаров ачыктаган. Биринчиси, Казак-Кыргыз чек арасы каралып атканда Масалиев, Исаков, Бекназаров менен жүргөндө биз менен каршы болуп жүргөн Адахан Ак Жол партиясы менен келгенден кийин за берип, Каркыра, Көксай, Токмоктун тушу, Маймак бардыгын казактарга өткөрүп берген. Тарыхый документте анын колу турат. Дәвир тарыхый документте колу бар. Азыр Айбалай экөө кармашып атпайбы? Ал документти мен 10-жыл изилдегем, өкмөттүн мүчөсү катары, чек ара маселелеринин куратары катары. Да, меморандумда Адахандын колу бар. Совбестин секретары. Бирок ал билимдүү адам да. Конституцияны билиш керек да. Совбестин секретарынын чек ара маселесине кол койгонго меморандум түзгөн укугу бар беле? Же өкмөт ошондой укук бериптирби? Же жогорку кеңеш ошондой укук бериптирби ага? Же президент берген бекен кол кой деп? Жок. Үчүнчү дагы бир тарыхый документте колу бар Адахандын. Көл жегинде 4 анклав бар. 4 анклав Казакстанга өткөн 50 гектар жери бар. Бессрочно Казакстанга Назарбаев өткөрүп бергенбиз. Хотя 94-жылы Шеримкулов спикергесте өткөрбөй койгон. Адахан Данияр Үсенөкө шашылыш түрдө кезексиз өткөрүп туруп ошону казактарга өткөрүп берген. Президент Садыр Жапаров 17 январда Вечерний Бишкек басылмасына берген маегинде Баткендеги 4 көчө тилкеси боюнча кол коюлган протоколду Кыргыз-Тажик чек ара маселесин чечүүдө Тажикстан бетине кармап жатканын билдирген. Биринчиден, Адахан Мадумаровдун кол койгон протоколун мен Тажикстанга барганда билдим. Алар протоколду бетиме такап 4 көчө боюнча маселе 12 жыл мурда протокол менен бекиген. Ал жерди силер 49 жылга арендага алгансыңар. 37 жылдан кийин узартып беришибиз мүмкүн же жабабыз. Ал тилкеге кайрылып келбейбиз. Башка жерлерди протоколдоштурганды уланталы дешти. Негизи ар бир талаш жер эки тараптын макулдугу менен протоколго кол коюлуп чечилет. Эгер бир тарабы туура эмес болуп калды десе, анда кайрадан олтуруп эки жактын тең макулдугу менен ал протокол жокко чыгарылып, башка протокол кабыл алынат. Азыр Мадумаровдун протоколу күчүндө турат. Президенттин айтымында бул документтерге Адахан Мадумаровдун кол койгонго укугу жок болчу. Андыктан Тажикстандагы сүйлөшүүлөрдө Садыр Жапаров аталган протоколду жокко чыгарып, 4 көчөнү кайра карап чыгуу демилгесин көтөргөн. Себеби эки өлкөнүн ортосундагы делимитация, демаркация маселелери өкмөттүн, парламенттин, президенттердин ортосунда гана жүрөт. Мадумаров ал кезде болгону Коопсуздук кеңешинин катчысы болчу.
Ал эми саясатчы азыр ар кандай шылтоолорду айтып, жоопкерчиликтен качып жатат деп белгилеген президент. Бул протокол менен Лейлек району толук анклав болуп калып жатса, кантип 4 көчө биздин пайдабызга чечилет? Маңкурт болуп калган эле бир кыргызстандык айтып чыкпаса, эс акылы ордунда болгон кыргыз жараны эч качан антпейт. 4 көчө менен анын айлана тегереги толук биздин жер болгон. Ал жерди берип коюу бул кылымдар бою кечирилгис чыккынчылык кылдыңбы, жооп бер. Качанга чейин артымда колдоочуларым бар, алар мени жооп берүүдөн коргоп калат деп каалаган ишин жасап жүрө берет. Мындай көрүнүш улана берсе эзели оңолбойбуз. Эртең дагы бир популист саясатчы чыгат да, артымда элим бар деп элдин ишенимин өзүнүн жеке кызыкчылыгына колдонуп, каалаганын кылып, мамлекеттин элдин кызыкчылыгын сатып жыргап жүрө берет. Азыркы учурда аталган фактылар боюнча тергөө иштери жүрүүдө. Талаш тартыштарга акыркы чекитти сот коймокчу. Самат Асипов, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.